Барс Медиа тартуулайт. Бүгүнкү биздин каарманыбыз сүрөт искусствосунда орду бар белгилүү сүрөтчү Төлгөбек Кочуманов болмокчу. Учурда сүрөтчү мырза кандай иштер менен алектенип жатканын жана чыгармачылыгында кандай жаңылануу бар экенин билүү үчүн кеңсесине кайрылдык. Эми ар бир сүрөтчү эле бири-бирине окшошпойт негизи. Ар бир сүрөтчү өзүнчө индивидуалдуу. Ал өзгөчөлүктү менин оюмча ошо искусствоведтер айта алат. Ошондуктан алар ошонун кесиби ошондой да. Негизинен өзүмдүкүн айтсам, мен мисалы мурун мындай кылдат, акырын иштегенди жакшы көрсөм, азыр тескерисинче монтип боекти аябай монтип шыбаганга өткөм. Мындай деле сүрөтчүлөр бар, бирок мен өзүм үчүн ушундай жаңылык болуп атат азыр. Ошону айта алам. Мисалы Кыргызстанда ошол сиздердин атайын сүрөттү көрүп сындаган сынчылар барбы? Тилекке каршы ошол жокко тете болуп атат. Негизи ошондой сфера болсо, кыргыз живописи мындан дагы жакшы өнүгүүгө келмек деп ойлойм. Негизи фундаменти деле абдан бекем. Мисалы кыргыз көркөм өнөрүчү азыркыга чейин деле эч кандай чоң маселелер деле жок, бирок ошо сындаган кишилер болсо, мындай катуу айткан кишилер болсо, менин оюмча ошо сүрөтчүлөр дагы ошого ынанып, мындай дагы көбүрөөк сапаттуураак иштемек да. Ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн башка дагы бир жумуш жасап жаным багат. Себеби сүрөт менен эми биз аябай кичинекей элбиз да, 6 эле миллион. Бизде эч кандай орусча айтканда рыночный система дагы абдан мындай алсыз да. Ошондуктан ал нерсе бул көркөм өнөр жаатына дагы өзүнүн таасирин берет. Себеби эл аз, ошого жараша көрүүчүлөр дагы аз, сүйүүчүлөр дагы аз. Анан сүрөтчүлөрдүн эмгеги дагы бир аз мындай төмөнүрөөк бааланат да. Ошого жараша аргасыздан сүрөтчүлөр көбүнчө дагы башка иш кылганга туура келет. Мисалы мен кинодо иштейм, мындан сырткары анимация жасайм. Ошолор менен жамбагым да көбүнчө. Сүрөт менен дагы албетте акча тапса болот. Мисалы ар кандай буйрутмаларды алабыз, портреттер тартабыз дегендей, бирок алар ар дайым эле боло бербейт да. Жөнөкөй адамдар оң колубуз менен жөндөп калем сап кармай албайбыз. Ал эми Төлгөбектин сол колу менен сүрөт тартуусуна кызыктар болбой койгон жокпуз. Мен кичинекей кезден бери эле тамакты да сол кол менен жейм. Ал мен эле эмес, үй бүлөмдө мисалы мен байкем, карындашым, иним көпчүлүгү сол коебуз да. Ошондуктан өзгөчө болоюн дегенде эле ал убакта ой келбесе керек. Чет жактан жакшы сунуш болсо, өз өлкөмдөн эч кайда кетпейм деген Төлгөбек кыйын сүрөтчүлөр чет өлкөлөргө чыгып кеткенин айтат. Аны ачык эле айтыш керек. Кыргызстанда жокко эсе баа. Ошондуктан бизде мисалы менин көпчүлүк тааныштарым бары азыр башка чет мамлекеттерде иштеп жүрүшөт. Ошо Казакстан, Россиядан баштап Турция, Америка. Мисалы мен чогуу окуган көпчүлүк балдар азыр мен эле калдым окшойм ошол жакта. Көпчүлүк ошол жакта. Ошол себептен эле айтып койсо болот. Мисалы бияктан ошо жакшы болбой аткандыктан баары кетип атышат. Конкреттүү сунуш деле түшкөн эмес, бирок кеңештер келип атат. Бияка келип иштебейсиңби? Биякта жеңилирээк экен Кыргызстанга караганда депчи. Жакшы баалашат экен. Эгер жакшы сунуш түшүп калса кетип каласызбы? Жок, кетпейм деле го. Себеби мен өз мекенимди жакшы көрөм. Өзүнүн жаратылыш мени абдан канааттандырат. Ошондуктан эми биякта сүрөтчүлөр эле эмес, баарына эле кыйын болуп атат. Форматына жараша болот, чоңдугуна, анан техникага да бөлүнөт. Мисалы карандаш менен
кагазга тартсак ал кичине арзаныраак болот. Боек менен холстко тартсак кымбатыраак болот. Мисалы бул сыяктуулар бир 10 миң, 12 миң сом тегерегинде болот. Мол тартылып бүткөндөн кийин. Ушундай болуп калат. Портреттик сүрөттөрдү тартууда адамды жакындан билип тарткан жакшы, бир көрүп тартканга караганда, дейт сүрөтчү. Негизги идеалдуу портрет ошо мындай жанына отургузуп алып, ошол адам менен сүйлөшүп, мүнөзүн билип, ички дүйнөсүн билип, анан акырында ошону холст бетине түшүрсөң, кандайдыр бир деңгээлде ошол даже көзүнөн, ошо ички мүнөзүн, дүйнөсүн көрсөтө алгандай болот да. Эгер фотографиядан көчүрсөң, бир аз чийкирээктей болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учур болот, мисалы жана буйрутмалар болот деп атпаймынбы, көбүнчө ошо портреттер да. Алар тааныбаган адамды деле тартасың кээдечи, себеби башка бирөө заказ берет. Албетте сырткы келбет окшошот, бирок ошо ички дүйнөсүн мен билбейм да, ал кандай адам, сүйлөшкөн эмесмин жашоомдо. Ошо кээ бир жерин баягы дал келбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан идеалдуу портрет ошо сүрөтчү менен тааныш болгон жакшы да. Кезинде Аку анимациялык толук метраждуу тасмасына режиссерлук кылып, сүрөт коюучу болуп, өлкөдөгү экран бетине алгач өзгөчөлүк берген Төлгөбек тасманын таржымалана кайрылды. Чынын айтсам, буга чейин деле айтып жүргөм, ошо жана япондордун бир фильми абдан таасир берген. Өзгөчө ошо сүрөтчүлөрдүн иштегени. Ал жерде фондор, ошо жаратылышты ушунчалык мындай көзгө жагымдуу, прям ошол жерде жүргөндөй кылып тартышкан да. Мен дагы ошого аракет кылып көбүнчө ошо фонго көңүл бөлүп тарткам да. Ошо эң биринчи башталышы ошол фильм болду десем болот. Кийинки кездери чыгармачылыгыма өзгөчөлүктөр болуусу үчүн башкача стилдеги сүрөттөрдү тартуудамын деген мырза тартып жаткан сүрөтүн түшүндүрүп берди. Абстракция стилинде, ошо жана айтып өткөндөй, бул жерде эч кандай форма жок, мындай түшүнүктүү бир элемент жок. Адамдын сөөлөкөтү же болбосо кандайдыр бир силер түшүнө турган. Бир гана боектордун ойношу да, мындай биринчи өң менен экинчи өңдүн айкалышы. Өзгөчө өң чыгаруу. Ошо эң биринчи максаты ошо сүрөтчүнүн өзү үчүн изденүү деп койсо болот. Баягы биз жазуучу деле отуруп алып жазып болбой алып ыргытып кайра экинчисин баштап атпайбы. Бул деле ошол сыяктуу холсттун бетинде ойлонуу да. Мисалы биз үчүн ошондой да ойлосо болот. Биздин оюбуз, ичибизде болуп аткан ой ушул жерде болуп атат. Мисалы аягы келип, могул эчтекеси калбай калышы мүмкүн, башка өңдөр туруп калышы мүмкүн да. Бирок ушинтип акырындан мынтип байкап көрүп анан кээ бир жерин мындай бышып калганда токтоп каласың, бияны өтүп кетесиң, ушундай да. Сүрөтчү ар дайым изденүүнүн үстүндө жүрөт. Анан мисалы мен деле өзүмдүн көпчүлүк чыгармаларыма ынанбайм да. Мисалы кээде даже көргөзгөндөн уялам. Ошондуктан мындай ички дүйнөмдө кандайдыр бир деңгээлде ошондой даяр эместик сезим бар да, ар дайым. Менин оюмча ар бир эле чыгармачыл адамда ушундай нерсе болсо керек, себеби сен ал нерсеге тоюп калсаң, анда сенин чыгармачылыгың токтогон болуп эсептелип калат да. Ошондуктан ар дайым изденүүнүн үстүндө жүрөбүз биз. Төлгөбектин бир өзгөчөлүгү баткактан да сүрөт жарата алгандыгында. Ал топурак менен алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесин чагылдырган. Бул топурак менен тартылган. Мисалы могул кара топурак, бул болсо кызыл топурак, аларды билсеңер керек. Ушу топуракка кайрылганын себеби негизи эле материал тандап атканда мен ошо уңгусуна маани бергенге аракет кылам да. Мисалы топурак биз үчүн, кыргыз эли үчүн абдан маанилүү нерсе. Мисалы туулган жердин топурагы алтын деп коет, же болбосо жериңди таштап кетип атсаң, топурагыңды түйүп берем деп коет туурабы. Ошондуктан бул кишинин элесин түшүргөнү да ошол себептен болчу, себеби Чыңгыз Айтматов үчүн кыргыз жери, анын топурагы толук 200% түшүнө алган да. Эмне дейт? Топурак бул эмнени түшүндүрөт? Бул негизи ошо элдер ушуга эле сарсанаа боло беришет, бул кургандан кийин күбөлүп чыгып калбайбы депчи.
Жок, бул жерде абдан сапаттуу клей кошуп койгом. Ал өңүнө эч кандай таасир бербейт. Бир гана ошо сакталып калышына кармайт да. Клейдин мисалы кепилдиги 50 жыл да. 50 жыл кепилдик берет. Андан ары деле тура бериши мүмкүн. Ошо жанагы айтып өткөндөй сүрөтчү үчүн жаратылыш абдан чоң эргүү. Анан бир гана эргүүдөн болбойт. Кээде ошо коом менен макул болбой атсаң же мисалы азыркы убакытта болуп атпайбы? Өзгөчө саясат тармагында мындай иренжиткен окуялар болуп атса, алар деле ошо биздин кандайдыр бир чыгарма жаратууга себепкер болушу мүмкүн да. Бала кезде атты, сонун эле минчилеме эшекке мине албай калдым. Эми каяка баратасың? Ошкийге барып манты жеп келем. Мага болду ала кел анда. Мамлекеттеги теңсиздик, жемкорлук, коррупция, коомдогу окуяларды сынга алууда өзүнө көп аталышындагы анимациялык кыска роликтеги каарманы тууралуу буларды айтты. Коп аягы Б, тескерисинен окусаңар майнысы чыгат. Формасы да ошондой көрүнөт. Ошол себептен сөгүнөт. Ошол себептен любойун талкалайт. Бул деле ошо сүрөттүн таасири десем болот. Мисалы, журналисттер силер жазып чыгарасыңар. Мен болсо ошондой сүрөткө байланышкан нерсе менен ошо өз оюмду айтайын деп. Ошол убакта ичиме кадимкидей толуп кеткен. Ошо коом менен макул эмес дегенчи. Бир гана атка минерлер эмес, мисалы, өзүбүз жөнөкөй эл деле өзүбүздүн жерибизди талкалап атабыз да. Ошолорду деле айтайын деп. Ушундай оригиналдуу жолго түшкөм. Мындай маданияттуу айтсаң түшүнбөйт экен. Ал эч кандай өтпөйт экен, анан лучше ошо урушайын деп анан. Ушундай персонаждан да болдум. Бул аял затына жакпайт. Сиздерге жакпаса керек, сөгүнгөн. Бул бирок көбүнчөсү ошо колдойт. Мындай эми сөгүнгөн сөздөр бар, бирок негизги оюн баары эле колдошот да. Сүрөт искусствосы сүрөтчүлөр үчүн оор эле кесип деген мырза ачка калып сүрөт тарткан учурларын эстеп өттү. Эми силер үчүн жөнөкөй эле көрүнүп калышы мүмкүн, бирок мен үчүн булар маанилүү, баалуураак десем болот. Себеби бул жерден 2009-жыл тартылган, мисалы, 11 жыл мурун тартылган. Бирок бул жерде ошо башкача сезимдер болуп, биз 2 ай бою сүрөт тартканбыз көл жээгинде. Өзүбүздүн тамагыбыз да жок калып, 2 жума бою билем, жанагы овсянка деп коебуз, каша. Биз завтракка да каша жеп, ужинга да каша жеп, обедке да каша жеп тартканбыз да. Даже тузубуз жок калган. Биз ушундай талаага кетип калганбыз да. Ошол убакта жаралган сүрөттөр. Бирок биздин курсагыбызда тойгузган нерселер ушулар болчу да. Эгер сенин сүрөтүң мындай жан дүйнөңгө жагып атса, ошо каалаган өңдөрдү таап алып атсаң, бул тамак жебей деле тартып берсең болот болчу да. 2 айда 150 сүрөт тартып келгенбиз. Ушундай.